айтканда мен 600 адамга орундай атып атат экен. Биз актыны түзөп берип коебуз. Калган бооду өздөрү чечет. Эскертебизби? Боо түзбөй коёбуз, мен аз токтотуп коем тойду, болду. Өзүбүз сүйлөшөбүз ишти. Түшүнүш керек болуп атат. Болду, мага эметпей эле коюңуз, мен токтотуп коем тойду. Мен айткам бардыгын. Биз азыр ошончо күндүзгү рейд эскертип жүрөбүз. Эгерде кечинде тойго адамдарыңыздарды чакырып алып, кечинде дагы тайра келебиз, кечки рейдтечи. Эгерде той уланып аткан болсо көрөбүз. Азыр вакыт түзүп коебуз. Даярдык боюнча. Тамакыбыз болгон үчүн азыр келип айтып коелу деп кеттик силерге. Эртең менен эскертүүнү берип, комиссиянын тобу менен келип, той өткөрбөңүз деп, тойго заказ алып алган экен, ат менен кылдырып кетиргенбиз. Адамдардын продуктасын дагы портерлерине жүктөп, мына комиссиянын курамы турат өзү. Көрүшкөн буларчы. Таратканбыз ушул жерден. Азыркы силер менен чоң келип көрүп атабыз, сырткы светтер өчүк, астында эч ким жок. Биз бирөөнүн помещениясына кире албайбыз. Камераңды өчүр деп. Ооба. Сынакка чыгып канча сизге? Нечеки? Азыркы кечки рейдтик текшерүүбүздүн жыйынтыгы менен Жалал шаарындагы бир нече кафе ресторандарды рейдтик текшерүүгө алдык. Мунун жыйынтыгында шаардагы бул ресторандардын көбүндө той, үлпө тойлор өткөзүп атканына күбө болдук. Тилекке каршы дагы деле өткөзүп атышат. Азыркы келген кечки рейдибизде дагы Жалал шаарындагы Дастан кафесине дуушар болгонубузда да бул жерде да үлпө той өтүп атканына күбө болдук. Бул жерге мурда ОЗЕК иретинде эскертүү берилген. Ал эми бүгүнкү күндө азыр Бузуулар кодексинин 293 беренеси менен 3000 сом айыппулга администраторуна айып салынды. Эгер дагы экинчи жолу дагы мындай учурлар каттала турган болсо, эпидемиологиялык учур мындай кырдаал учурда дагы ушундай көп санда үлпө тойлорун өткөзө турган болса, анда уже санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору эмес, Ички иштер министрлиги 127 берене менен кылмыштар жана жоруктар кодексинин негизинде алар айып пулга жыгышат. 40 миңден 60 миң сомго чейин жана сотко чейинки өндүрүш иштери башталат.